Сөздөн чыкпайт да бул эмоциялар, сезимдер. Бирок негизи ушу кубанычты баары ушу үй бүлөдө ушу каалайм да ушу кубанычты. Муну көбүнчө ошо мандарин жегим келип эле кыйнадым, а так кыйнаган эле жокмун. Адамдан адам чыкканда уже баарын унутуп коет экенсиң да. Жалпы каналыбыздын көрүүчүлөрүнө салам. Супер KG порталы ар дайым маданият өкүлдөрүнүн жакшылыктарын сиздер менен бөлүшүүгө даяр. Бүгүн дагы өзүңүздөр көргөндөй эле төрөткананын астында турган чагым. Мындан туптуура 2 күн мурда эстрада ырчылары Сали Динас жана Урмат Токомбаев улдуу болушкан. Бүгүн дал ушул ырчылардын тун уулун төрөтканадан чыгаруунун астында турабыз. Атайын жакындары келип чогулушуптур. Бүгүн дал ушул жакшылыктан сиздерге репортаж сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыз. Алтынчы неберем, экинчи уулумдун биринчи баласы болот да, получается, алтынчы неберем. Мынакей, Урмат байке, алгачкы тун уулу да, аябай бир өзгөчө толкунданып атсаңыз керек, э? Ооба, өзгөчө толкунданып атабыз. Ушул күндү аябай күткөнбүз. Бул 2 жылдыздын ортосунан дагы бир жылдыз чыгат болуш керек деп ойлойм. Аябай толкунданып, аябай сүйүктүү балам, Урмат. Куттуктайбыз. Аяш апа болгон кандай экен? Аябай толкундандык, себеби эң жакын курбумдун бири ушундай бала болуп атса, аябай башкача толкун сезими келет экен. Эмнени уктуңуз? Диана өзү жазды, өзү группага кыздар сүйүнчү бала болдум дегенде кадимкидей мындай көзгө жаш илинет экен. Аябай сүйүнүп, кабыл тилектерибизди айтып дегендей. Ай! Бар эмне болуп атат? Келиңиз, ушул эң алгачкы каалоо тилек ушул Аяш уулуңузга сизден болсун, э? Рахмат. Буюрса, Аяш балам эң мыкты кыргыз элине жараган инсандардан болсун деп тилектейм. Өмүрү узун болсун, ден соолугу үчүн болсун, ата энесин ар дайым сүйүнтүп гана жүрө берсин. Буюрса, Урмат менен Диананы көп жылдан бери тааныйм. Аябай жакшы ата эне болот деп ишенем. Биз дагы ар дайым жанында болуп, буюрса биз дагы Диананын жолун жолдоп. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Балалуу кызды болгондо ушул эң уусу болуп калат экен. Биздин балдарыбызды карап жүргөн аябай мындай күчтүү, акылдуу балдардан болсун буюрса. Ошого тилектешпиз. Анан бардык туугандарын, ата энелерин баарын да куттуктайм. Мен Аяш апа менен Аяш атам биринчи жолу ушундай неберелер болуп атышат. Алгачкы тун небереси. Ооба, Диана эң уусу болгондуктан анан жаңы эле көрүшүп калып, анан алар дагы аябай толкунданып атыптыр. Кабыл тилектерибизди айтып, буюрса азыр чыккандан кийин дагы үйүнө барып сүйлөшүп отурабыз го буюрса.
Буюрса сизди дагы дал ошол жана өзүңүз айтып кеткендей эле сиз дагы курбу кызыңыздын жолун жолдоп, буюрса сизди дагы кийинки жылы ушул төрөтканадан чыгарып кетүү насип кылсын, Амин, буюрса. Аяш уулума биринчиден ден соолук каалайм. Ыймандуу, жакшы балдардан болуп өсө берсин. Эки дүйнө бактылуулук каалайм. Биз аябай күткөн бала болуп келди. Биринчи биздин Аяш балабыз. Буюрса биздин балдарыбызга байке болуп берет деп ойлойм. Бешик боңуздар бек болсун дагы бир жолу. Келиңиз эң алдыдан сурайынчы, мынакей уулуңузду колуңузга алдыңыз. Кандай сезимдер болуп атат? Эң алгачкы тун уулуңуз. Эң башы эле бул сөздөн чыкпайт да, бул эмоциялар, сезимдер. Бирок негизи ушу кубанычты баары ушу үй бүлөдө ушу каалайм да, ушу кубанычты. Ошол сөзүм. Сөзү жок. Кимге окшош экен уулуңуз? Мага окшош. Келиңиз. Кандай кыйналган жоксузбу төрөт учурунда? Толгоо учурунда бир аз кыйынчылыктар бар экен. Өзү адамдан адам чыккан бул. Деги эле баардык аял затына баа бердим. Бирок ошону дагы бир кандай десем, адамдан адам чыкканда уже баарын унутуп коет экенсиң да. Ошондуктан баардыгы жакшы, жеңил болду десем болот. Эң сонун мынакей дал ошол кош бойлуу кезиңизде урматпай экени эмне деп кыйнадыңыз? Эмнеге талгак болдуңуз? Буну көбүнчө ошо мандарин жегим келип эле кыйнадым, а так кыйнаган эле жокмун. Токсикоз аябай деле болгон жокмун. Бир кош бойлуу кезинде өзгөчө бир характерлери чыгып, бир капризная болуп калат деп айтышат го, ошондой болду, байкалдыбы? Негизи эле байкалат экен, бирок атайын альтернативам бар болчу. Ошентип башталып баратса эле жакшы приемдор бар болчу да. Сразу токтоп калчу. Эмне приемдор болчу? Аны айтпайбыз, аны сатабыз деп. Келиңиздер, мынакей бизде ысым тандоого өзгөчө басым жасап келебиз. Наристеге ысым тандадыңыздарбы? Атасы айтсын. Баламдын аты баарыбыз ошентип чечип, негизи эле ошо кичинекей кезиптен бери эле кыялымда бар болчу да. Оюмда бар болчу, анан келинчегим дагы ушу боюнда бар кезимде ошентип айткандан кийин эми бири-бирибиз менен бөлүшкөн эмеспиз, бирок Саян деген атка балам Саян. Атайын бул древне туркоязычный эски түрк элдердин аты да. Горный клык деп коет. Эми орус кандай десем воин сыяктуу да. Ошондой.